Кыргызстан быйыл 48 миллиард сомдон ашык карыз төлөйт. Өлкө башчы тышкы карыз тууралуу айтып берди. Жумуш учурунда каза тапкан прокурорго төлөнчү 21 миллион сомдон ашык кенемте. Коомчулукта талкуу жараткан маселе. Ар бир жарандын ден соолугуна байланыштуу маалыматты камтыган түндүк порталы. Тиркеменин пайдасы. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Дарак жемиши менен адам иши менен баалуу дегенде Гейдар Алиев боордош Азербайжан элинин келечеги үчүн үзүрлүү эмгектенген. Көптөгөн кыйынчылыктарды жана көйгөйлөрдү жеңип, өзүнүн талыкпаган аракетинин аркасы менен өлкөсүн өнүктүргөн. Айрыкча Азербайжандын экономикасынын алдыга жылуусу Гейдар Алиевдин ысымы менен тыгыз байланышта. Мындай пикирин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Азербайжандын улуттук лидери Гейдар Алиевдин 100 жылдыгына арналган келик жыйында сүйлөп жатып билдирди. Муну менен катар Гейдар Алиев Азербайжандын гана эмес, мурдагы Совет өлкөсүнүн, бүткүл түрк дүйнөсүнүн соңку тарыхында терең из калтырган дүйнөлүк масштабтагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмер жана саясатчы экенин белгилеген Нурланбек Шакиев, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдагы Гейдар Алиевге тарыхый жана легендарлуу инсан катары баа бергенин эске салды. Бекеринен Гейдар деген ат баштоочу, жол башчы, алдыда жүрүүчү деген маанини туюндурбаса керек. Атына заты жарашкан эл үчүн кам көргөн Азербайжан элинин чыган уулу Гейдар Алиев өзүнүн татыктуу басып өткөн өмүрү, элим жерим деп күйүп жанган эмгеги менен ар бир Азербайжан атуулунун жүрөгүндө, элинин эсинде түбөлүккө сакталарына терең ишенем деп кошумчалады төрага. Ошондой эле улуу инсандын 100 жылдыгына байланышкан иш-чаралар Кыргызстанда да өтүп жатканын айткан Нурланбек Шакиев Жогорку кеңеште дагы атайын мааракелик жыйын уюштурулганын маалымдады. Кыргыз халкынын ямыр ягынжа топрагын рызкы, йигит doğunca халкын рызкы артар diye güzel bir sözü vardır. Bu atasözündeki gibi Azerbaycan halkının Heydar Aliyev gibi büyük bir şahsiyetin tüm dünyanın saygısını kazanmış ve tanınmış liderin Azerbaycan tarihine adını altın harflere yazdırmış olmasından dolayı kıvanç duyduğunu ve kendisini gururla halk kahramanı olarak kabul ettiklerini açıkça söyleyebilirim. Президент Садыр Жапаров 31 мартка карата Кыргызстандын тышкы карызы 4,5 миллиард долларга жеткенин, мамлекетте аны төлөөгө кудурети бар экенин айтты. Бирок тышкы карыздын дээрлик баары 20 жылдан 40 жылга чейин жеңилдетилген, пайыздык чендери 0,75-2% менен алынганын билдирип, аны мөөнөтүнөн мурда төлөсө ашыкча чыгым болорун кошумчалады. Бул тууралуу Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде айтты. 2022 жылы 33,6 миллиард сом карызды төлөдүк, быйыл 48,6 миллиард сом төлөйбүз. Алдыңкы 2024 жылга 64,7 миллиард сом, 2025 жылга 75,1 миллиард сом төлөө каралган. Мамлекетибиз эгемендик алган жылдар аралыгында алынган карыздардын эң көп бөлүгүн биз төлөп жатабыз. Эгер ушул акчанын баарын карызга төлөө ордуна социалдык жана башка иштерге жумшаганыбызда, бүгүнкү жасалып жаткан иштерден 100 эсе жакшы иштерди жасамакпыз. Президент ушул тапта алынып жаткан насыялардын көпчүлүгү мурда кол коюлган келишимдердин негизинде түшүп жатканын кошумчалады. Каза тапкан прокурорго мамлекеттен төлөнүп берилүүчү 21 миллион сомдук кенемте. Кечээ парламенттин тармактык комитетинде айтылган бул маселе коомчулукта кызуу талкууланып, ар кандай пикир жаратууда. Чаткал районунун каза болгон прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүнө 21,7 миллион сом төлөп берүү маселеси сөз болгон комитеттин жыйынында депутаттарда өз пикирин билдиришип, бюджеттин каражаты кайсы жака жумшалып жаткандыгына таң калышкан. Ал арада башкы көзөмөл органы мындай ири суммадагы каражат бир эле прокуратура тармагына эмес, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине, салыкчыларга да берилери мыйзамда бар экендигин айтып чыгышты. Кененирээк кийинки материалда.
Учурда парламенттин 15 майдагы комитет жыйынында авариядан каза болгон Чаткал районунун прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүнө төлөнө турган 21 миллион 700 миң сом кенемте коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Резонанс жараткан маалыматты башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева билдирген. Мыйзамга ылайык, прокурор кызматтык милдетин аткарып жатып каза болгон учурда маркумдун үй бүлөсүнө анын 20 жылдык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Бул болжол менен 21 миллион сомду түзөт. Материалдык акы бул жерде кызмат орду боюнча, акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21 миллион 699 миң сом түзөт. Бирок жыйында бул мыйзам кээ бир депутаттарды таң калтырып, нааразычылыгын да жаратты. Аталган демилгеге таңыркашкан эл өкүлдөрү прокуратура менен сот органдары мыйзамдарды аша чаап, өздөрүнө ылайыктап алганын айтып чыгышты. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Эми чындыгында прокурорлордун өмүрүн тилеште окшойбуз эмичи. Эсен аман жүрсүн, майли эмне кылса деле депчи. Бирок мынал жерден туура эмес жактары көп да. Булар пенсияга чыкса дагы миллион акчаны жөн алат экен. Пенсияга чыккан үчүн. Ага чейинкиси өзүнчө. Анан кийин пенсияга чыкса дагы эми укмуш пенсияга чыгат. Эл өкүлү Камила Талиева кызмат учурунда каза болгон укук коргоо органдарынын эмгеги бааланышы керектигин, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн сумма өтө чоң каражат экендигин айтат. Мамлекеттин элдин акчасы үнөмдүү жана эффективдүү пайдаланышы керек деген Талиева тез арада аталган мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү зарылдыгын билдирди. Чынында коомчулукта албетте мыйзам долбоорун өзгөртүү тез арада киргизгиле. Мындай болбош керек. Мамлекеттин элдин акчасы мындай үнөмдүү, анан эффективдүү пайдаланыш керек деген менин дагы каалоом ошондой болду. Коомчулукта дагы азыр бүт талкуулар ошол бул мыйзам долбоорун тез өзгөртүү киргизгиле. Эгер пенсияга кетип атса дагы, эгер мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгып аткан болсо, ошонун бир жылдык маянасын толук бойдон төлөп берет экен да. Бул дагы эмне деген миллионго жакын акча болот экен ал дагынчы. Жарандык активист Мавлиян Аскарбеков депутаттар өздөрү кабыл алган мыйзамды өздөрү биринчи жолу иш жүзүндө көрүп, таң калып, күнөөнү башкаларга артып жатканы уят көрүнүш экендигин айтат. Активист эл өкүлдөрү мыйзам кабыл алып жатканда ар бир берене менен окуп, таанышып, ишке ашканда кандай жыйынтык болорунда анализдеп кылдат карап чыгуусу керек дейт. 30 жылда биздин кайсы гана прокурорду карабагыла, кайсы гана милициянын генералын карабагыла, кайсы гана сотту карабагыла, бардыгы элдин терисин тескери сыйрып, коррупцияга батып, миллионерге айланышкан. Анзас келгенсип пенсияга чыгып атканда дагы биздин казнаны тоноп, өлсө дагы биздин казнаны тоноп жатканы бул кечирилгис нерсе. Ошондуктан мындай төлөмдөрдүн бардыгын токтотуш керек. Жогорку кеңеште атайын комиссия түзүлүш керек, депутаттык комиссия түзүлүш керек. Журналисттердин, коомчулуктун, активисттердин курамына кириш керек дагы. Толук ошол кенемте, пенсия жана башка төлөмдөрдүн бардыгын мыйзамдарды ревизиялап туруп, өзгөртүү жана толуктоолор тез арада киргизилиш керек. Социалдык түйүндөрдө сөз болуп жаткан маркум прокурор Бакирдин Жанузаков Чаткал районунун прокурору болуп 1 ай гана кызмат өтөгөндүгү айтылууда. Интернет колдонуучулары маркумдун жаткан жери жайлуу болушун жазышып, бирок экинчи дүйнөлүк Баткен чек ара согушунда эгемендүүлүк үчүн шейит кеткендерге да мынчалык көп каражат берилбегендигин белгилешүүдө. Саясатталдоочу Айдын Өмүрзаков билдиргендей, мекен үчүн кызмат кылып, кайтыш болгондорго берилчү сумманы карап чыгуу кажет. Жумуш иретин байкаштырып караганда, кылмыш жана жаза системасына аралашып, кандай моралдык бир зыяндары болсо, эми билбейм, аябай эле тиги мамлекеттин алдында салымы чоң болсо, коомго аябай эле пайда кетирсе, эми 100 миңден ашык негизичи биздики норма. 100 миңден ашык норма болуш керек го. Бүгүн башкы прокуратура коомчулукта талкуу жараткан 21 миллион сомдук компенсация боюнча үн катты. Башкы көзөмөлдөөчү орган бул бир эле прокуратурага тиешелүү эместигин, кенемте кызмат учурунда каза болгон прокуратуранын эле эмес, укук коргоо органдарынын бардык кызматкерлерине төлөнөрүн билдирди. Тактап айтканда,
УКМК, ИИМ, бажы кызматы, салык кызматы, жаза аткаруу кызматы өңдүү мамлекеттик органдарга тиешелүү. Мындай мыйзам жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Кенемте төлөп берүү учуру соңку 20 жылда 2 жолу катталган. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV. 15 майдан 16 майга караган түнү Ош шаарында курал жарактарды жана ок-дарыларды мыйзамсыз сактап жүргөн жарандардын тобу кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, куралды мыйзамсыз алып жүрүүгө шектүү кылмыштуу топ жүргөн унаадан АКСУ 74У үлгүсүндөгү автомат магазининде 4 огу менен жана магазинде 3 огу бар бир даана тапанча алынган. Кармоо учурунда алар милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүшүп качууга аракет жасашкан. Унаада Аксы, Өзгөн, Кара Суу райондорунун тургундары болушкан. Учурда алгачкы тергөө амалдары жүрүп жатат. Кармалгандардын баары мурда бир нече жолу сот жообуна тартылган жарандар деп айтылат маалыматта. Мындан ары кесиптик лицейлердин ар бир экинчи бүтүрүүчүсү IT адистигин алып чыгышат. Бул окуу программасына киргизиле турган жаңы 300 кесип аркылуу ишке ашыруу пландалууда. Мындан улам кесиптик окутуунун сапатын жакшыртып, билим берүүнү замандын талабына ылайык өнүктүрүү маанилүү. Буга байланыштуу бүгүн Борбордогу номер 99 кесиптик лицейде эл аралык форум өттү. Билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган иш-чара сапаттуу кесиптик окутуу жана билим берүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизи деп аталып, анда эң алдыңкы кесиптик лицейлердин көргөзмөсү уюштурулду. Жыйынга жогорку кеңештин депутаттары, агартуу тармагынын өкүлдөрү жана чет өлкөдөн чакырылган коноктор катышты. Белгилүү болгондой, учурда өлкөдө 100 кесиптик окуу жайы бар. Башталгыч кесиптик билим берүү системасы 80 жылдык тарыхында 1 миллион 300 миңден ашуун кесипкөй адистерди даярдап, бүгүнкү күндө алар республикадагы курулуштун жаңылануусун, жеңил өнөр жай, айыл чарба, инновациялык технологияларды өнүктүрүүгө салым кошуп келет. Биз бүгүн кээ бир тараптар менен келишимге кол коюп атабыз. Буга чейин кыргыз-түрк гана лицей болчу. Эми кыргыз лицейи, кыргыз-Россия лицейи болот, кыргыз-өзбек лицейи болот, кыргыз-Корея жана кыргыз-Кытай лицейи болот. Бул дагы өнүгөт келечекте, дагы 10 чакты өлкө менен кол коебуз. Кыргызстан менчигинде кала берет, бирок алардын тажрыйбасы, аларга ылайыктуу кесиптерди даярдашыбыз керек. Алар Кыргызстанда да эл аралык деңгээлде иштей алышат. Биз бүгүндөн баштап биринчи жолу World Skills дүйнөлүк кыймылга кошулуп атабыз. Бул Кыргызстанда кесиптерди даярдоодо жаңы деңгээлге көтөрөт. Биздин негизги өнөктөшүбүз Азия өнүктүрүү банкы. Ошо 100 лицейдин азыр 10 чактысы өзүнүн бутуна туруп, кээси продукция чыгарып калды. Дагы 10 чактысы жакынкы 1,5-2 жылда чыгат. Дагы 10 чактысы ошентип эл аралык лицейге арналат. Булардын кесиптик лицейдин өзгөчөлүгү, алар кесипти тез даярдайт да. Биз мурункудай 3 жыл эмес, 2 жылга кыскарттык. Кээ бир лицейлерде 10 айда кесипти даярдап берет. Балдар окуп атат, билим алып атышат, кесиптик ушу кыска мөөнөттүн ичинде кесип алып атат. Биздин лабораторияларыбыз жок, базаларыбыз жок. Ошон үчүн азыр биз мынакей 5-6 депутат катыштык эл аралык форумга. Биз ушунун үстүндө иш алып барып, ушунун үстүндө иштешибиз керек. Биз жакшы кесипкөй балдарды чыгарабыз десек, биз заманбап азыркы заманыбызга жараша лабораторияларды, базаларды жакшыртып бериш керек. Эми жарандар ден соолугуна байланыштуу маалыматтарды түндүк мамлекеттик портал аркылуу биле алышат. Атайын иштелип чыккан тиркеме аркылуу лабораториялык анализдердин жыйынтыгын, ПЦР анализдерин жана жаран кайсы бейтапканага катталгандыгын билсе болот. Бул маалыматтар тиркемедеги санариптик ден соолук профилинде жайгаштырылган. Жарандарга ыңгайлуу шарт түзгөн санариптик ден соолук профили туурасында Акылай Маратова токтолот. Мындан ары ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна байланыштуу маалыматтарды уюлдук телефону аркылуу билсе болот. Мындай кызматты түндүк мамлекеттик порталынын уюлдук телефондогу тиркемеси же компьютердеги программасы аркылуу билүүгө мүмкүн. Саламаттык сактоо министрлигинде көптөгөн системалар иштейт. Ал системанын баарында ар түрдүү маалыматтар жайгаштырылган, камтылат. Ошонун баарын бир системага бириктирип, жарандар үчүн ыңгайлуу болуш үчүн ошону ишке киргиздик.
Түндүк порталына киргизилген жаңы бөлүм санариптик ден соолук профили деп аталат. Бул бөлүм ар бир жарандын түндүк тиркемесиндеги жеке кабинетинде жайгаштырылган. Анда жаран өзүнүн медициналык тарыхын жана саламаттыгына байланыштуу маалыматтарды биле алат. Санариптик ден соолук профилинде эмдөө тууралуу маалымат, ПЦР тесттин натыйжалары, лабораториялык анализдер, амбулатордук жана стационардык дарылоо маалыматтары, камсыздандыруу статусу жөнүндө маалыматтар жайгаштырылган. Жаран бул маалыматтарды билүү үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна каттоого турушу зарыл. Ошол эле учурда бул санариптик медициналык китепче юридикалык күчкө ээ. Түндүк тиркемесине киргенден кийин жаран оң жагын тиркеменин оң жагында жеке кабинети бар. Ошол жеке кабинетине кирсе, жарандын цифровой профиль здоровья деген бөлүм бар. Ошол жакка киргенде жарандын бүт маалыматы чыгып калат. Буга улай жарандарга ыңгайлуу болуш үчүн поликлиникага катталуунун онлайн форматы даярдалып жатканын кошумчалады. Санариптик документтер жайгаштырылган түндүк тиркемеси 2022 жылдын ноябрь айында ишке кирген. Ага 175 жеке жана мамлекеттик органдар катталган. Учурда электрондук айдоочулук күбөлүк, унага техпаспорт жана жарандык паспорт колдонулууда. Бул системаны биз дагы өнүктүрүп, ошого каражат бөлүп, мен ойлойм, аны биз дагы анын потенциалы дагы акырына чейин ачыла элек да. Ошондуктан министрлик аракет кылып атат, бирок кичине ошол темптери жай болуп атат. Ошол мен айтмакчымын, ошолорго кичине тездетип, ошол министрлик жакшыраак мындай көңүл буруп иштесе, мен ойлойм, бир 1-2 жылдын ичинде биз Центральный Азиялардын өлкөлөрүнүн арасында ошо алдыга чыгабыз депчи, ошо санариптик цифровизация боюнча. Түндүк мамлекеттик порталынын маалыматы боюнча учурда тиркемени 390 миңден ашуун кыргызстандык колдонууда. Порталга жаңы бөлүмдөр жүктөлүп жаткандыктан тиркемени уюлдук телефонго көчүргөндөрдүн саны өскөнү белгиленет. Ошол эле учурда тиркемедеги маалыматтар мамлекеттик тил комиссиясы менен биргеликте кыргыз тилине которулуп, ал жакынкы 1 айда ишке кирерин билдирет. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ. Бүгүнкү күндө миңден ашык жаранда аутизм илдети бар экени аныкталып, атайын каттоого алынууда. Бул туурасында Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Министрдин айтымында, учурда аутизм менен ооруган балдар үчүн өлкөдө атайын 3 борбор бар. Алардын бири Борбордо жайгашса, калганы Каракол жана Тоң районунда. Бүгүнкү күндө өлкөдө 205 миң майып болсо, анын 120 миңине пенсия төлөнөт. Ал эми калган 85 миңине өкмөт тарабынан жөлөк пул берилсе, булардын ичинен 36 миңин 18 жашка чейинки балдар түзөт. Биз бүгүн ушеки борборго келдик. Өзүңөр көрүп турасыңар, ушеки аутизм деген, бир жагы муну болсо ким бири оору деп коет да, бирок бул адам баласынын эмеси да, ички өсүмүн ушундай болуп калгандыгы да. Анткени аутизм болсо мындай көп деле мындай дарыланууга келбейт да. Ошон үчүн биз аутизмдерге буларга өзгөчө мындай мамиле буруш керекпиз. Кыргызстан мусулмандарынын алгачкы тобу 12 июндан тарта Сауд Араб падышачылыгына жөнөй баштайт. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Бишкек Медина багыты боюнча ар бир топто 672 адам болот. Аларды 15 ажы башчы коштоп барат. Ажылардын акыркы тобу 21 июнда Ош Жидда багыты боюнча жөнөп кетишет. Быйыл кыргызстандык ажылардын саламаттыгына 20 дарыгер көз салат. Сауд Арабия 2023 жылдагы ажылык үчүн Кыргызстанга 6000 орун бөлгөн. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.